Кечки салам достор. Бага Будо каналдан келип кандай десем, ушундан бери чыкпай калдым. Сүйлөпчү. Мен негизи Атахан Кимсанбаевди көп чыгарам. Эмнеге деп ойлойсуңар? Атахан Кимсанбаевич юктан. Мен Северденмин. Бул адамды мен жашоомдо көргөн эмесмин, тааныбайм дагы. Бир убакта билем мен бета стористен өтүп баратканда 10 жыл мурун түйүмдөн өтүп кетти. Жөө кетип баратат, пат-паттан шашыпчы. Бир сумкасы бар экен кара, ошо менен ментип өтүп кетти түйүмдөн. Аркасынан барып таанышайын деп. Анан кийин кандай бир эмнелип таанышам, кандай таанышам, бул ненормальный деп ойлоп калбасын деп эметип өтүп кетти, мен да кеттим да. Анан канча бир ал ошо бета стористен өткөндө бир 10 жыл мурун болчу, бирок где-то 12 жыл деп ойлоп атам, түшүмө кирди. Таң калыштуу түшүмө кирди. Volkswagen кара, ногу проспект эмеден көрүп калдым. Түшүмдө бул. Чопалачинскиде. Мынтип туруп кайрылып өтүп кетти. Атахан Кимсанбаевич деп мен кыйкырып ошо жерден калып калдым да. Ошодон кийин мен ой жүгүрүп баштадым. Бул адам жөн эле кирбейт мен түшүмө депчи. Эмне үчүн кирип баштады деп ой жүгүрүп баштап, анан изилдеп баштадым Атахан Кимсанбаевичтин көп нерселерин көрүп, байкап, ар бири Акаевден баштап аны ушул бийликке чейин көп эмесин, мындай сөздөрүн угуп, эмне деп атат, ушул учурда кандай сүйлөдү эле, азыр кандай сүйлөп атат деп бүттүм байкап, караштырып баштадым да. Мен чын жүрөктөн, чын ниетимден негедир бул адам президент болгонуна ниетим бар. Эмнегедир мен билбейм, ушундай багы Кыргыздын келечеги үчүн деп ойлойм да. Биз өлөбүз кетебиз. Тарыхта бир өтө жакшы нерсе калтырып кете турган адам деп ойлойм да.